азыр бардык күчтөр, коомдогу бардык карапайым, катардагы эле карапайым адамдар дагы ушул тараптар мыйзам алкагына келип бири-бири менен тирешүүнү жоюп, сүйлөшүү жолу менен кырдаалдан чыгуу керек деген ойлорун айтып жатышат да. Мыйзам талаасына келүүгө мүмкүнчүлүк шарт барбы? Азыр анан ал үчүн кандай аракет зарыл? Мыйзам талаасына баруу шарт дайыма бар. Бирок ушу Атабаевдин тараптары мыйзам талаасына деле айтып атышат. Бирок мен айтат элем, ошол мыйзам талаасынан Атабаев өзү баш болуп, жанындагы адамдар болуп чыгып, мамлекетти чыгарып келишпеди 6 жылдын ичинде. Бирок ошондо болгондо дагы биз бүгүн жанагы сиз биринчи сурооңузга жооп сүйлөшүү жолу менен гана мыйзам талабына келсе болот. Анткени биздин ар бир президентибиз, келген президентибиз кандайдыр бир амнезия болуп эле, күч унутуп калып эле, баягы күч структураларды пайдаланып, өзүнүн үйүндө тиги жүргөнсө эле мамлекетте ушу элге тап көрсөтүп эле, уруп согуп, анан кечекидей тапанчаларды көтөрүп алып эле чуркашат. Бул эң туура эмес. Биз чынында эле Кыргызстан мындай эл аралык деңгээлде дагы бир мындай мамлекет эмес тибизди көрсөтүп атабыз да. Анткени эгерде мамлекетте ар бир адам баалуу болбосо, бул мамлекет эмес. Ошондуктан мен ойлойт элем, азыр мына эми парламент отурумун жыйынын өткөрөбүз деп атат. Бирок бүгүнкү бул жерде болгон депутаттар силер таарынбагыла, бирок парламентибиз да мындай жетелеме парламент болуп атпайбы? Эми ал жерде дагы бирөө барып кандай оюн ойнойт, кандай нерселерди жасап кетет. Ошондон дагы кийинки кадамдар болот да. Ошон үчүн ушу бүгүнкү депутаттарга кайрылат элем, сиздер прогрессивдүү депутаттардын катарына киресиздер, мамлекетти биринчи иретти ойлоп, элибизди ойлоп, ар бир жараныбызды ойлоп, ошол жерде Атамбаевдин жанында жүргөндөр адамдар, алар эми Атамбаевга ишенген адамдар да. Атамбаев менен кошо баягы коррупцияга кирген адамдарга мындай чара көрүш керек. Жөнөкөй адам жанында жүргөн аялдарга, кичинекей балдар жүрөт. Анан кийин күч структуралар кирип барып тополоң салып, негизи Атамбаевди эгерде чынында күбө катары чакырса, ошондой кылышы, мамлекеттин деңгээлинде ошондой нерселерди кылыш, бул чоң уят да. Аны эгерде кармайбыз десе, баягы жолдо кетип баратканда эле, Москва баратканда эле, жегеле атканда бир кандайдыр бир операция кылып эле кармап койсо болот эле да. Дагы бир ой бар, провокация болуп кеттиби күч структуралардын арасынан. Президент эс алууга чыккан учурда. Биз президент эс алууга чыкканда, анан Атамбаевди кандайдыр бир мындай коргоп калып, Жээнбековду жаман көрсөтүү мааниде болду деген да ой келет да. Анткени ушунчалык профессионалдуу эмес жазагандары мен үчүн таң калыштуу.